Ушул именно байларды үйдө турат эле да бул. жок. Именно ушул холодильникти, ушул состояниясы өтө жакшы, полностью иштейт, нофро система. Ушул холодильник менен мына ушул стиральный машинаны экөөнү бизге жакшы комментарий, кызыктуу комментарий жазган биздин өзүбүздүн жердештерге подарка кылабыз. Ушун менен кайсына? Компаниянын атынан. Мына экөө. Ушуну отдельно алып коюп. Туугандар, эң кызыгы бул жигиттерден холодильник, стиральный машиналарды алган болсоңуздар, Подмосковья, Москванын ичинде жеткирип берүүсү акысыз, установка кылып бериши акысыз. Мындай машиналар сиздерге кызмат көргөзүп турат. WhatsApp номерине жазасыздар, көлөмүнө карап баалашасыздар. Негизи булардын койгон баасы Авитодо аябай кымбат экен, кыргыздарга башкача сена экен чындыгында. Антан жазыңыздар. Айтайын, холодильниктин атасы мына бул жерде турат. Негизи интернетте баасы 300 миңге чапчы ичет экен жаңылары. Бул жигиттерден 15 миң, 20 миңге иштеген ушундай холодильникти алсаңыздар болот. Мен ичин азыр көргөзгөн болсом, аябай таң каласыздар. Мына караңыздарчы. Бул жерден муздак суу дагы чыгат экен, муздагын чыгат экен, легировка кыла берет экенсиздер бул жерде. Бул чайхана иштеткен бир туугандарга аябай ыңгайлуу. Муздагын чыкканы мага жакты. Мына караңыздар, сууну фильтрлеп чыгарат экен. Бунун баасы 15 миң айттым го. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва демектен жаткан бир туугандарым, Кыргызбай каналынын каталоглары, саламатсыздарбы? Бүгүн аябагандай бир пайдалуу видео болмокчу, алдыңкы бир 10 мүнөттө биз менен чогуу болуңуздар, лайк баспаңыздар, комментарий жазбаңыздар. Буюрса, жашкер биздин мекендешибиз Ультра Холод аттуу бир компания ачып, биздин мекендештер жумуш менен камсыздап атыптыр, обучение кылып, холодильник, кир машина, ошол нерселерди оңдошту үйрөтүп атыптыр. Негизи могу Москвага келгенде биздин көп бир туугандарыбыз таксиде иштейбиз туурабы? Көбүздө право бар. Көбүбүз доставкада иштейбиз. Аякта канча табабыз, азгыл жигиттер канча табат деп бир салыштырып көрөлүк чындыгында. Маяк алып берейин анда кыскачараак сүйлөп. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшы. Денсаулыктарың жакшыбы? Иштериң болуп атабы? Болуп атат. Молодец. Отуруңуз. Жаш болгондугуна карабастан ушундай чакан компания ачкандыгын көрүп, мен чындыгында кубанып атам да. Канчанчы жыл болосуң? Ошондон сүйлөшөлүкчү. Мен өзүм 2-нчи жыл болом. Машалла, молодец. Эл менен амандашалы кандай? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен өзүм Кыргызстан Кадамжай районунан болом. Ушул кесипке окуп, иштеп, азыркы учурда компания ачтык. 3 багытта ушул иштеп атабыз. Холодильник, стиральный машина, полный бытовой техникаларды оңдойбуз. Жана ушулга кызыккандарды окутабыз. Жана алып сатабыз. Холодильник, стиральный машиналар керек болсо, доставка бекер өз кыргыздарга. Жеткирип берүү акысыз, оңдоп установка кылып бериш дагы акысыз болот. Алса сиздерден. Ооба, бизден алса. Анан бузулган болсо чакырса биз выезд менен барып оңдоп беребиз. Чындыгында кыргыз мастерлерди көрүп атам да мына. Негизи мына вызовмен чакырганда асман чапчыган пулду аласыңар ачыгычы. Орустар чакырып жүрөбүз да. Примерно уста акысы канча болот мында? Эң арзан болгондо канча болот? Күнүнө канчадан тапса болот бул иште? Примерно. Бул негизи бул кесип заман талабына жараша кесип. Башка кесиптерден айырмаланып, электрик, сантехниктерге караганда бул сферада 70-80% акыл менен, 10-20% энергия кетирип иштесе болот. Анан Москвада холодильник, стиральный машиналардын средний ремонту 5 миңден башталат негизи. 5 миң башталат. Авитодон орустар чакырсаңыздар. Биз өзүбүздүн кыргыздарга өзүбүз Кыргызстан сенада арзаныраак кылып оңдоп беребиз. Бул жерде эми бир определенный сумма айтылбайт, себеби ар кандай моделде, ар кандай холодильник, ар кандай стиральный машина, промышленный чайханаларда оборудованиялар болот. Алар өзүнүн ошо бузулганына жараша оценка болот келгенде. Бирок биз чакырса ошол үйгө барып диагноз кылып беришибиз, выезд диагностика бесплатный bizde. Анан дагы бир суроо болсун. Колунда канча ушундай мастер бар? Азыркы учурда 20 мастер бар. Бизде иштеп аткан. Андан сырткары учениктер бар. Ушул кесипте окуп аткан. Анан бул жигиттерге окшоп ушул жерде окуп иштеген болсоңуздар, кадимкидей трудовой договорлор бардыгы берилет. Эң кызыгы, кааласаңыздар күнүмдүк айлыктарыңызды алсаңыздар болот, жумасын алсаңыздар болот келишип.
кааласаңыздар бир айда бир алсаңыздар аябай жакшы мүмкүнчүлүк экен. Анан канча күн окуу болот, тыйынды канча болот? Эң бир каймактуу суроо сага. Бул курска негизи кичине айта кетсем, мурда мен шагирт катары бир өтө көп балаларды окуттум. Бирок баягы шагирт болуп келгенде бизде кичине мындай убакыты кетип калат экен да. Убактым кетип атат деп мындай. Негизи бул кесипке негизи биз 5-6 жыл университетте окуп деле өзүбүздүн кесипке эмне максатта окутканыбыз жөнүндө түшүнүк жок. Университет бүтүп, диплом чаң басып жатат, арка жакта жүрөбүз да негизичи. Ооба, биз бир ай толук окутабыз. Ошонун ичинде бытовой техникалардын бардык түрүн үйрөтөбүз. Стиральный машинадан баштап, холодильник, посудомоечный машина. И бул жерде теория, практика, стендтер бар. Ошол холодильник, стиральный машиналарды 3D кылып стенага коюп койгонбуз, көргөзүп, ичинде кандай түзүлүштө, ичинде полный көргөзөбүз. Андан сырткары ошол сразу мастер келгенде полный набор форма беребиз, спецодежда. Инструмент беребиз, бир ай толук окутабыз. Ошол бардыгы 50 000 болот. Ооба. Негизи Москвада Золотой мастер деген сыяктуу башка курстар бар, 100 000, 150 000 окутушат, алар 10 күн окутат и онлайн окутат да, негизи көпчүлүк курстардачы. Биз офлайн ушул офисте окутуп, биздин компания ООО Ультрахолод официальный. Анан биз официальный сертификат беребиз. Окууну бүтүп, окуду деген сертификат беребиз. Ал сертификат менен каяктарга ишке кирсе болот? Любой жак өтөбү деген суроо. Ал сертификат менен бизде магазиндер бар, мисалы Москвадачы, именно ушул холодильник запчастарын саткан. Эгер сиз өзүңүздүн мастер экениңизди тастыктап сертификатты көргөзсөңүз, сизге мастерский скидка менен берет. Андан сырткары сиз негизи бул жерде сертификаттан дагы бул өнөр да. Өнөр, билимди алтасыз сиз, өнөрдүчү. Бул өнөр өмүрүңүз аягына чейин сиз менен. Кыргызстанга барсаңыз да кайсы жерде болбоңуз, өнөр сизге поддержка алып турат. Анан сертификат негизи любой бытовой техника сервистерге келсеңиз, мен ушул окуганмын, здания бар десеңиз, сертификат көргөзсөңүз, ишке кирсеңиз болот. Бул негизи сертификаттан дагы эң важныйрагы ушул бул өнөрдү үйрөнүп, ушул кесип менен иштеш Москвада. Эң кызыгы туугандар, бул өнөр менен Кореяга барып дагы Корея бизнесте иштеп кеткенге мүмкүнчүлүк бар да, чынында орусчаны билбей дагы айына 200 000 деген, 300 000 деген тыйындарды тапкан мекендештерибиз бар экен. Ошондо примерно бир айда бир мастер, мындай жаңыдан баштаган мастер канча тапса болот сенде ошол бир ай бою окуп. Анан сен туура жооп берип кой, азыр мисалы бир ай окуган болсо сенде кандай график менен келип окуйт? Канча саат окуу болот? Бизде бул жерде график биринчи поток 10 мастер алабыз. Азыр уже окуткан балдар бар, 10 мастер. Бул жерде 10 мастерге ыңгайлаштырылган. Анан 10 мастер алгандан кийин уже экинчи поток. Ошого карап туруп биз биринчи поток эртең менен саат 9-да келсе, экинчи потокту обедтен кийин кылабыз да. Себеби бул жерде мастерлер звонок, өзүнүн личный оператор бар. Заказдар принимать этип алып, мастерлерге берет заказдардычы. Мастерлер келип заказдарды оңдоп, эле чектелбестен биздин учениктерди дагы кошо алып чыгып практика үйрөтөт. Аябай жакшы конусуз. Туугандар, негизи бир көчүдөн бир көчүгө кылыш үчүн аябай чоң бир эрдик керек чындыгында. Ошого мен дагы бир сунуш айтат элем. Биздин мекендештер көбүнесе 8-ден 8ге чейин 10-дон 10га иштегендер көп. Мүмкүн болсо кечинде кыл. Болот, кечинде деле болот. Кечинде. Метро жабылганга чейин, а? Болот. Анан бул жерде булар окуткан жигиттер, ассалам алейкум. Кадайсыздар? Иштер жакшыбы? Кандай болуп атат? Болот. Көптөн бери бул бала менен бирге жүрөсүңөрбү? Кандай? Окудуңбу биякта? Бул жакта окуганым аз деле болду. 15 күн болуп калды. 15 күн болуп калды. Мастерлер менен чыгып атасыңбы азыр? Мастер менен чыгып атам, ооба. Көзүң жеттү, негизи бул сферага кызыгабы элең? Ооба, кызыгат элем. Кызыктуу экенби? Мен Оштода окугам, ошол эмеде электрик боюнча окугам. Бул жакта ошо 15 күндөн бери үйрөнүп, азыр заказдарга жөнөтүп атышат. Өзүмдө заказдарга барып, бир заказдан нормально калат. Мен будан алдың стройкада иштеп жүрдүм. Акча деп жүрөбүз, ачык элечи туугандар. Бардыгы тирикчилик, бул тирикчилик. Бул жашадан маселе жок бизде. Стройкада иштеп жүрдүм, доставкада иштеп жүрдүм. Ошо окууну угуп, ушул жака келип окуп, азыр жакшы баары. Көзүң жетип атат, Кудай калса, колдон келеткен кылса. Колдон келет, ооба. Силерчи тууган, буга чейин кайсы жумушта иштедиңер эле? Анан булар менен канча айдан бери бирге жүрөсүңөр?
Assalamu alaikum. Biz buга чейин доставкада жүргөнбүз, магазиндерде жүргөнбүз. Булар да азыр 15 күн болуп калды бизге да келгенибизге. Экөөң дос окшойсуң, а? Экөөбүз бир доспуз, экөөбүз бирге келдик. Ушу заказдарга чыгып атабыз, мастерлер менен кошулуп. Кайла үйрөнүп калдык. Окуганга караганда кайла чыгып бир нерсени кармап үйрөнгөн жакшы экен. Жакшы. Анан бул жерде туугандар устаканасы дагы бар экен. Таныштыралы. Бул жерге темир тезектерди илип дагы коюпсуң да. Бул кандай темир тезектер могу жак өтүп таныштыралы. Бул жерде Бул эмне мисалы? бул стиральный машинанын 3D көрүнүшү. Ооба. Мындайча айтканда стиральный машинанын ичинде эмне болду экен деп кызыккан болсо, Негизи кызык табышым. ооба. Биз буну мындай көргөзүп, плюс бул иштейт. Бул жанат, бул жерден питание берсе, бул жанаттагы старт басканда мотор айланат, помпасы айланат. Биз айтабыз, ушул жери күйөт, мындай алмашат, мотор ушундай болот, тен ушундай болот деп полный көргөзөбүз. Холодильник, no frost система, вентилятор менен циркуляция болгончо, бул капельный система, холодильник, компрессор, как положено бул жерде качет этет, испаритель, конденсатор, полный балдарга түшүнүктүү болуш үчүн. Жана ошондой эле бул жерде биздин офисте мындай сертификат бар. Бизде уже окуп бүтүп сертификатты алган. Ушул сыяктуу сертификаттар беребиз. Сертификат алган мастерлерге. Анан Негизи эле мага ушул холодильниктерди көргөндө, ошон аппараттарды көргөндө башка бир ааламды көргөндөй болом да. Мисалы мындай бул сфераны түшүнбөгөн адамга чыныгында башкача нерсе да. Мына булар эми сатыла турган холодильниктерби? Кандай болуп калды? бул ооба ушул офисте азыркы биздин окуп жаткан балдарга көргөзүп, ачып, ремонт кылып, даярдап. Көзүнө сиңдирет кезиң. Ооба. Андан сырткары бул биздин өзүбүздүн жеке гаражыбыз бар. Ал жерде уже холодильник стиральный машинанын түрү бар. Сатыла тургандар Сатыла тургандар, ооба. Акчасына жараша. Канча? 40ка жакын стиральный машинанын түрү бар. Холодильниктер ар кандай да. Холодильниктер бытовой, промышленный болуп кетет. Сенде ар дайым наличие болот экен, значит. Болот. Айтсаңыздар биз сүрөтүн жөнөтөбүз. Жакты десеңиздер, үйүңүзгө алып барып беребиз, доставка бесплатный. Гарантия менен алып барып коюп беребиз. Как положено, гарантиялар берет, оңдотулгандан кийин дагы, оңдоо. Ремонтко дагы акт выполненных работа жазып беребиз. Ошол гарантия ар кандай техника, ар кандай гарантия берилет. Смотря кайсыл жерин оңдодук. Ошол гарантиянын негизинде бузулуп калса, келип оңдоп беребиз. Кокус мастер бош болбой калса, ошол мастердин ордуна башка мастер жөнөтүп болсо дагы ошол техниканы сразу оңдоп берген аракет кылабыз да, жооп беребиз. Анан туугандар жана айткан 50 миңдик окууга ушуга окшогон чамаданын ичинде темир тезек менен кошуп берилет. Бул негизи темир тезек канча турат болду ушул чамадан менен? Бул ошол 50 миңдин ичинде ушундай набор беребиз. Бул набор Набор. 25 миңге жакын акча турат. Негизи өзү. Ооба, полноценный холодильник, стиральный машина, бул жерде вакуумник, бул толук эмес азырчы. Бул жерде дагы вакуумник, плюс форма, спецформа беребиз. Жаңы форма берилет. Эч ким кийилбеген, тигилип келген, колдук жытанган формалар эмес. Бул жакта лабораторный столдо биз мына жерде специальный паяльник менен лабораторный блок питаниялар менен платаларды полностью кантип кайсы жери күйгөндө Түшүнөсүң ошону бардыгы сен. ооба, бул жерде платанын ичинде бардык деталь сурасаңыз айтып берем мен. Анан бул видео татканга чейин сүйлөшүп калдык. Бул Москвада көптөгөн бир чайканаларды, магазиндердин ушул холодильниктерин оңдоп берет экен да. Бул жигитти көбүңүздөр таанысаңыздар керек. Камерадан коет экен, видео камераларды. Көчөлөргө, молодец. Ушул жерде кыскасы балдар маселелерди көрүп үйрөнөт экен. Бул жерде ушул холодильник көп оңдолот экен туугандар. Ар дайым булардан наличие холодильник ушул окшогон кир машиналар болот экен. Негизи примерно ушулардын балары кайсына болот рынокто? Негизи Авитодо ушундай мисалы горение европейский стиральный машина 6 килограмм. Ушуну Авитодон алам десеңиз 15 миң, 10 миң үстүндө аласыз да. Бушныйны. Кой. Биз ушуну 5 миң, 6 миң, 7 миң тегеректеринде алып келип установка кылып беребиз. Доставкасы бесплатный. Үйүнө алып барып установка кылып беребиз. Гарантия беребиз. 3 айдан 1 жылга чейин гарантия беребиз. Машалла. Буну Кыргызстанга жөнөтө тургандар обязательно жөнөтүңүздөр. Могу халер, могу кызык болот баасы. Ушул именно Байларды үйдө турат эле да бул кандай жок. илгери. Именно ушул холодильникти, ушул состояниясы өтө жакшы, полностью иштейт, no frost система. Ушул холодильник менен мына ушул стиральный машинаны экөөнү бизге жакшы комментарий, кызыктуу комментарий жазган биздин өзүбүздүн жердештерге подарка кылабыз. Ушун менен кайсына? Компаниянын атынан. Мына экөө. Ушуну отдельно алып коюп. Болду.
өзүң комментарияны тандап, мындайга жылап, тандап номериңди жөнөт, ошолор өздөрү сага байланышка чыксын. Болду. Комментарий жазышат, ошол жерден биз тандап туруп эң кызыктуу комментарий жазган өзүнүн жердештерге номер жазып коет ошол жерге. Биз сразу жазабыз, болбосо ошол комментарий астына номерди жазабыз. Или биз ооба. Ошондон сразу биз тандап туруп алып барып установка кылып беребиз үйүнөчү. Ушул экөө жакшы кызыктуу комментарий жазганга бекер беребиз. Эки адамга экен, а? Эки адамга, ооба. Эки комментарийга экөө бекер. Кайсы бактылуу инсан ошону утуп кетет экен, карагыла. Негизи монун баасы канча ошонун баасы? Бул Сатып алам дегендерге да. Бул холодильниктин жаңысы где-то 40 000 50 000 тегерек турат. Буушнилары Авитодо 20 000 15 000 ушундай турат. Биз өз кыргыздарга үйүнө алып барып установка кылып беришибиз менен 8 000ден 10 000ге чейин. Негизи ушундай холодильниктер. Негизи бул жигиттердин Авитодо башка сайттарга берилген жарнамаларында негизи кымбат турат экен холодильниктер. Бирок кыргыздарга өзгөчө баа экен. Өзүнүн кыргыздарга кыргыз Молодец, бул жагым кандай? Бул жакта именно ушул стиральный машиналарды ачабыз. Ачып ремонт кылабыз. Бул жакта мындай ачып ичинен. Плиталарды карайсыңбы? Ооба, плиталарды ушинтип иштерин ачып. Мына чындыгында Именно ушул жерде ремонт болот. Ремонт кылып иштерин ачып киргизебиз. Чындыгында башка ааламда могу чындап да биз эми бул сферадан алысыракпыз. Чындыгында башка аалам муну карап, бул эмне дейсиң да? Бул ичидеги кандай кыласың? Кандай паяттайт? Негизи мындай дагы бир суроо берейин сага. Бул сферага түшүнбөгөн, бирок бир аракети бар адамдар үйрөнүп кете алабы? Мисалы Кетет. Эмне үчүн деп ойлойсузбу? Акчалуу жак экен да. Неге десеңиз, Москвада орто эсеп менен бир холодильникти 3000, 4000, 5000, 6000 иногда ар кандай ремонт болот да. Именно мына орустардын категориясына чыксак 10 000, андан да кымбатыңдаса болот. Биз өз кыргыздарга арзан кылып беребиз болушунчачы, Кыргызстан ценасында кылыпчы. Бирок эми примерно эсептеп көрсөк, бир күндө болбой калды дегенде 4-5 заказга чыгабыз, бизчи. Бир мастер. Ооба. Эми эсептең. 5000ден эсептегенде ham 25 000. Болбой калды дегенде бир мастер, профессионалдуу мастер ушул сферада иштесе 20 000, 25 000 таап иштесе болот. Муну бир айга көбөйткөндө 500 000 үстүнө тапса болот да. Мен математиканы жакшы бүткөн эмесмин. Анан эң кызыгы видеого чейин дагы бир сөздөр көп сөздөр сүйлөшүп калдык. Мо Жалалатта, Ошто ушул жигиттин шагирттери ушул сферада аябай популярдуу иштеп атыптыр да. Эми бул чынында өнөр туугандар, кызыккандар чалып жазыңыздар. Поддержка болсун, өзүбүздөн алайлык, өзүбүздөн сатайлык дегендей, өзүбүзгө поддержка кылайлык. Ишиңе ийгилик. Дагы бир акыркы сөздөрүң барбы айта турган? Ошол жаштарга кандай кеңеш бересиң? Сен аны кеңеш жаштарга курьер болуп иштегендер, такси болуп иштегендерге. Азыркы жаштарга ушул именно Москвага келип, не только Москвага, азыр кайсыл кесип тандайм деген жаштарга айтарым, бул өмүр бою ушуну оңдоп иштегиле дебейм. Бирок ушул өнөрдү үйрөнүп алып, ушул өнөр менен айга акчадан кыйналбай, өзүңөрдүн койгон максатыңарга жеткенге дагы жеңилдик болот. Ушул жаштар үйрөнүп ушул кесипте өнөр кылып алса, ар кандай жашоо тегиз кетпейт да. Өйдө ылдый болуп турат, акчадан кыйналабыз мисалы, акча. Бул кесипти үйрөнүп, бул кесипте иштеп, бул кесиптин даамын таткандан кийинчи башка кесиптерге караганда сен айтканда эле уже мен элестетип койдум чындыгында. Бул заман талабына жараша. Бул бар жок азыр ушул жаңы технология чыгып атат. Бул мына микроэлектроника, платаны оңдошту ушул тестерди мына бардык функцияларını үйрөтөбүз. Үйрөнүп алган адамчы, ушул тестерди эле үйрөнүп алган адам көчөдө калбайт. Көчөдө калбайт да? Ооба. Молодец. Ишиңе ийгилик дагы бир жолу айтайын. Туугандар, лайк баскоңуздар, группадан группага тараткоңуздар, дагы бир жолу айтайын. Каналга каталып кетиши эсиңизден чыкпасын. Мо экөө сиздерди күтүп атат кыскасы. Мо экөө жетишип калыңыздар. Көрүшкөнчө. Рахмат. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп койгомун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет. Чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.